баштырсак болот. Урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы? Сиздерге бул слайд көрүнүп атат болуш керек. Биз 12 жылдыкка өтүүдөгү өзгөчөлүктөр жөнүндө кеп кылабыз. Бирок бир өзгөчөлүк, мен табигый илимдер боюнча тренермин. Ошол себептүү табигый илимдер боюнча маалымат берем да. Анан эми бирок аны менен бирге 12 жылдык баардыгы үчүн эле бирдей мындай жалпы бир талаптар бар. Ал бүт баардык предметтер үчүн бирдей. Анан мазмундук талаптар бирдей талаптар бар жерлер бар да, ал жөнүндө азыр айта кетебиз. Кийинки слайдты ачсаңыз. Буга чейин айтылып жүргөндөй, биз азыр жаңы структура менен окутабыз. Башкача айтканда башталгыч класс 6 класска чейин, ортоңку звено негизги мектеп деген 7-8, 9 класс, анан орто мектеп 12 жылдык бул 10-11, 12 класс. Мына бул жерде ошол бизге берилчү китептердин үлгүлөрү салынып турат да. Бул эми табигый предметтер боюнча китеп үлгүлөрү. Ушулар кыргызчага которулуп бүгүнкү күнү бүтүп атат. Эми бир топ бөлүгү которулуп бүттү. Анын ичинде ошо жана жалпыда айтылып аткандай 1-2 класс жана 5-7 класстар, булар таза 12 жылдыкка уже таза өткөн класстар да. Анан эми ал калгандар боюнча буга чейин да көп эле жолу айтылган, өткөн мезгилдеги ошо жанагы интеграцияланган курстар менен окутулат. Анан 11 жылдык менен бүтө турган да класстар бар. Алар ошо 28 жылга чейинки аралыкта бүтө турган класстарда. Кийинки слайдты ачсаңыз. Мына бул жерде мынакей азыр мына бул байкасаңар Кембридж деген жазуулар чыгып атат азыр. Биз буга чейин Сингапур деп айтып атканбыз. Бирок мен мурунку сабагыма катышкан болсоңор, анда деле айткам. Биз МСЭ дегенди, башкача айтканда Marshall Cavendish Education деген баягы система боюнча ошол уюмдун окуусун окуткан элек. Анткени бул ошол Кембридждин ыкмаларын, моделин Сингапур сатып алган экен учурунда. Анан алар ошол өнүгүүгө жетишип аткан чоң себеби дагы ошол мындай ошол батыштагы алдыңкы өнүккөн билим тармагын алган үчүн болгон да. Анан бул жерде ошол программа өзү Кембридждики да негизи. МСЭ деген бул Marshall Cavendish Education, Marshall Cavendish'тин окуусу. Анан бул жерде башталгыч класс, ортоңку звено, анан жогорку класстардын, бул эми силердин дагы эгер телефондон көрүп аткан болсоңор аябай майда болуп көрүнбөшү мүмкүн. Бул эң четкиси бул 1-ден 6 класска чейинки, ортоңкусу болсо бул 7-9 класс деп, анан эң ылдыйкы 3 бөлүкчөнүн ичинде 10, 11, 12 класстар жазылган да. Анан жанына тигине 5Е деп турат. Анан биягында 3С плюс 1Е деп турат. Биз буга чейин мурунку сабактарда айткан элек, 5Е өчүрүп койсоңуздар, Нургүл өлөсүн сиз администраторго качар өчүрүп койсоңуз. Биз буга чейин айткан элек, 5Е деген модель жалпысынан окутулат деп. Анан бул жерде бул схеманы карай турган болчу болсоңор, 5Е бул башталгыч класстарда коюлуп атат. Но бирок 5 класс менен 6 класс башталгыч класстарга кирип кеткен. Ошол себептүү биз мурун окутканда, биз табигый илимдеги мугалимдердин баарын окуткан кезде, биз 10-11 классында мугалимдерин деле 5Е модели кандай киргизилет жана аны менен кантип сабак өтсө болот деген окууну өткөзүп, аларды үйрөтүп, анан алардын ачык сабактарына катышкан элек да. Азыр эми ал модель ал класстарда деле пайдаланса болот болгону ошол 5Эни тереңдетип койгондогу структура. Бул жерде ортосуна бир кара эме чыгып калды. Силерде деле чыгып атабы билбейм. Ошол көрүнбөй калышы мүмкүн да. Силерге көрүнбөй калып атабы схема. Кара бизде да чыгып атат.
ошо алып койсоңуз, Нургүлдөлөсүн ошондой алып койсоңуз. Анан ал жерде мынакей бул схемада карасаңар 3С 1Е деген бул ортоңку жана жогорку звенодо туруп атат. Башкача айтканда 5Е модели бул башталгыч класстарга көбүрөөк тиешелүү экендигинин көрсөткүчү да бул жерде. Мен азыр өзүмдөгүнү дагы ачайынчы, телефондон эмес. Бир секунда кечирип коюңуздар. Анан 5Е моделинде бул жерде буга чейин катышкандар да отурат болуш керек. Тетиги 5 этап бар эле да. Кызыктыруу, анан кызыктыруудан кийин изилдөө, аны окуучулар изилдешчү, андан кийин түшүндүрүү, түшүндүрүүнү да окуучулар жасашкан, андан кийин кеңейтүүнү дагы жалпысынан окуучулар жасап, аны менен бирге мугалимдин дагы ал жерде ролу бар болгон да. Андан кийин баалоо. Баалоо баягы өзүңүздөр билесиңер, эгерде биз Блумдун таксономиясы менен алып карай турган болчу болсок, анда баалоо деп бул окуучулардын ошол темага, ошол сабакка же ошол абалга берген баасы болчу да. Анан ошону менен бирге баалоо кадимки мугалимдин окуучуну баалоосу деген. Ал жерде формативдик баалоо болушу мүмкүн, суммативдик баалоо болушу мүмкүн. Анан биз сабактарыбызды өткөндө биз ошол экөөнү тең синергациялап айткан элек да. Башкача айтканда ошол формуланы баалоо, окуучунун баалоосу, ошо предметти баалоосу менен бирге берки формативдик, суммативдик баалоолор, тесттер жана башкалар деген да кошо алынган эле да. Бул ошол боюнча эле калат. Неме уборка Өчүрүп койсоңуз Нургүлдөлөсүнө. Анан 3С 1+1Е деген модельди биз окуткан эмеспиз. Бирок мынабул өзүңүздөр угуп атат болушуңуздар керек, мугалимдер үчүн буга чейин 28-inde деп айтылган эле баягы өтө даярдыктар боюнча кичине мүчүлүштүктөр бар болгон үчүн азыр мектептик деңгээлдеги баягы класс, кабинет жана башкаларды даярдаш үчүн бир аз убакыт керек болуп калгандыктан 30-уна жылып калды да. Анан ошого байланыштуу 30-унан баштап окуулар жүргүзүлөт. Ошонун алкагында кыскача маалыматтар берилет да. Ошол мына жаңы модель боюнча дагы. Анан ал окууларда толук, мен азыр мындай ушка эле айтып кетем, ал жерде толук түшүндүрүүлөр болот да. Эмне, кандай окуулар кандай болуп жүргүзүлөт экендиги, программалар кандай болот экендиги, китептердин мазмуну кандай болот экендиги жана ошол өзгөчөлүктөрү кандай болот экендиги тууралуу да. Себеби ал өзү 4 күндүк окуу. Негизи өзү 4 күн деген дагы туура эмес элек, анткени бул өзү толук кийинки каникулду кошкондо 9 күндүк окуу да, баш аягы 72 сааттык окуу болот. Анан ошол кадимкидей эле 72 саат окугандыгы үчүн мугалимдер сертификаттарды дагы алышат. Бул кадимки эле РИПКнын курсу, толук курсу деп түшүнүшүбүз керек. Ал жерде ошол толугураак маалымат берилет да. Нургүлдөлөсүнө чолтоо болуп атат ар жактагылар. Коесузбу? Мына бул жерде өнүгүү деген нерсеге көңүл бурсаңар, бул жерде жогорку мотивацияланган окуучулар үчүн дифференциацияланган окуу деп. Бул жерде негизинен бизде дагы ушундай суроолор туулган, жана окуу жүрүп аткан кезде бул жерде биз башка берки мотивация албаган окуучуларга кандай көңүл бурулбай калабы деп. Бул ушул андай эмес экен. Бул өнүгүү деген көбүнчө ошол жогорку мотивациялангандарга кошумча
маалымат берүү, кошумча билим берүү алардын ушул мындай илимге болгон же ошол предметке болгон кызыгуусун андан ары жогорулатуу жөнүндө кеп болуп аткандыгы айтылды да. Бул жерде кийинки слайдты ачсаңыз, мына бул жерде 0893 деген эмне? Бул 0893 деген табигый билимдеги табигый предметтерге байланыштуу код. Ушундай коддор математика предметинде да болот, физика предметинде, физика, химия, биология предметтери табигый илим катары ушул 0893 менен каралат. Биология деген бизде эми астрономия деп окутчу элек, ал Сингапур мектептеринде жана башка ушул Кембридж окуусун алган мектептерде ал жер жана космос деп окутулат экен. Бизде ошол анан география боюнча да бир топ суроолор болгон. География киреби, кирбейби деп. География негизи буга чейин деле айтканбыз, илим предметине кирбейт, география өзүнчө окутулат. Бирок ошол география айрым элементтерди бизде географияда ошол жана жер жөнүндө, анан эми космос жөнүндө географияда түшүнүктөр деле жок, бирок эми баягы жалпы маалымат берилип кетчү космосту бизде астрономияда окутчу билесиздер. Аны көбүнчө физиктер өтчү эле. Азыр ошол бөлүк жер жана космос деген бул биздин илим. Илим деп айтканда да бизде тагыраак болбой ошончо табигый илим деп которушту. Ал эми сайенс деген жалпы жонунан орусчага наука деп, кыргызчага илим деп эле которулат. Анан орусчага наука деп койгондо да, кыргызчага да илим деп койгондо кичине мындай уз кийрээк сыяктуу болуп, көбүнө мындай өөнү учурап калат экен да. Химия, физика, биологияны биз илим деп түшүнөбүзбү деген суроолор болгондо ошол себептүү табигый илим деп айтылып атат да. Мындан ары биз табигый илим деп эле айтабыз. Кийинки слайдты ачсаңыз. Өчүрүп койсоңуз Нургүлдөлөсүнө жолтоо болуп атат. Мына бул жерде кийинки слайдта майда жазуу менен Кембридж баалоосу жөнүндө сөз жазылып турат. Эң үстүндө миссия дегенге чейин да. Анан ал мен жана айтып атам, Кембридж окуусунда Кембридж баалоосу деген дагы нерсе бар да. Анан окуу жүргүзүлгөндө сөзсүз баалоо методологиялары дагы окутууда пайдаланылат. Ал боюнча өзүңүздөр билесиздер, жана PISA көндүмдөрү деген атайын курстарда көбүрөөк, кеңирээк түшүнүктөр берилген эле да. PISA көндүмдөрүнө байланышкан. Анан бул жерде эми ошол Кембридж тескөөсүнүн миссиясы эмне, менеджмент эмне дегендер жазылган бул жерде. Аларга токтолбой эле коелу. Эми бул биздегидей эле, талап биздегидей эле да, башкача айтканда биз окуучуларыбызды дүйнөлүк рынокко, дүйнөлүк мындай бир көндүмдөргө, жөндөмдөргө тарбиялап өстүрөлү деген ниет кылып атпайбыз. Бул жерде деле ошол жөнүндө эле айтылып атат да. Баягы биздин окуучулар өзүнүн ордун таап кетсин деген. Ал эми бул жерде астыңкысы мындай реклама сыяктуу. Ал жерде Кембридж окутуулары аябай эффективдүү экендиги, анан ал ушу 5 жаштан 19 жашка чейинки окуучуларды иликтей ала тургандыгы, жана ошондой эле ал могу эл аралык ICO 9001 деген стандарттык сертификация стандартын алгандыгы жөнүндө айтылып атат да. Эми бул ICO 9001 деген эмне бул? Кийинки слайдты ачсаңыз. Ал жерде мынакей жазылып турат. Бул эл аралык стандарт. Бардык дүйнө жүзүндөгү бардык ошол уюмдар, компаниялар жана башкалар ушул стандартка тууралашат, өздөрүнүн баягы кызматтарын
Анткени билим продукциясында кызматтарындагы да илгери Советтер Союзунун убагындагылар билет, знак качества деген болгон да Советтер Союзунун убагында беш бурчтуу баягы СССР деп анан беш эме коюлуп койгон атайын символикасы бар знак качества деген болгон. Ошол стандарттын белгисин, сапаттын белгисин көргөзгөн эле да. Ошол сыяктуу мына бул ошол ICO 9001 деген бул дүйнөлүк ошол стандартка жооп бере турган нерсени көргөзгөн аббревиатура цифралар да. Кийинки слайдты ачсаңар. Ушул, кстати, бул жөнүндө дагы толуктап айтып кетишибиз керек. Биз Кыргызстан эмес, бүт дүйнө жүзү келечекте ушул билим тармагын ушул стандартка ылайыктап берет экенбиз да келечекте. Башкача айтканда, Кыргызстан ушул эл аралык 12 жылдыкка как раз учурунда өтүп атырбыз деп айтсак да болот да. 2 жыл 4 жыл аралыгында бүт дүйнө жүзү даже ушул 12 жылдыкка киргендер баары тең ушул стандартка жооп берүү талабы бар экен да, кыскасы. Кийинкиде бул эми окуу программалары жөнүндө жазылган. Мен буларды силерге үстүнөн эле айтып атканым ушул маалыматтардын баары тең силерге берилет. Нургүл өлөсүндө өзүнүн эмесинде, өзүнүн байланыш аркылуу сиздерге берилет да. Ошон үчүн баягы ичиндеги майда бараттар канча токтолбой эле коелу. Программа ошол Кембридж окуу орто мектептер үчүн Кембридж программасында ошол илим контекстте деген нерсе. Ошо буга чейинки слайдты ачсаңыз. Мурунку слайд. Мына бул жерде жазылып турат, мынакей. Илим контекстте деген. Анын ичинде ошол окуучулар үчүн илим мен үчүн эмне, кандай орунда деген, анан менин жашоомо кандай таасир этет деген сыяктуу нерселер ошол мектеп структурасында дагы абдан мындай өзгөчө орунга ээ да, ошол баягы өнүккөн мектептерде. Кийинки слайдты ачсаңыз, ал программанын ичинде ошол мугалимдер үчүн дагы абдан чоң мындай бир мүмкүнчүлүктөр берилген. Сиздер эми буякта мугалимдер угуп атасыздар да, мугалимдер келечекте табигый предметтин мугалимдери, математиканыкы дагы, англис тилиники дагы ушундай келечекте бир заманбап окуучу өзү окуучулар менен кошо иштегенге абдан оңой, абдан түшүнүктүү китептерди алышат буюрса. Ошолор андан сырткары баягы этаптары боюнча төмөнкү баскычтагы башталгыч мектеп, орто мектеп жана жогорку мектепте мындай билинбеген биз буга чейин жана стандарттарыбызда содержательные линии, мазмундук тилкелер деген нерселерди өтпөдүк беле. Ошондой нерсени абдан камтыган китептер берилет да. Биз ал китеп боюнча дагы кичине аяк жагында айтып кетебиз. Ал жерде мынакей мен айтып атам, жана буга чейин да айтып кеттим, биология, химия, физика жана астрономия предметтери бул илим, табигый илим деп. Анан ошол 5-класста деле, 7-класста деле, 5-класстык эми башталгыч класстарга кирип калды деп айтып атпайбызбы, 5-6 класс. Ал эми ушу 7, 8, 9да ушу предметти бир эле адам бере тургандыгы жөнүндө буга чейин да айтылып аткан. Анан эми бир топ ал боюнча мындай уюштуруучулук суроолор абдан көп. Ал боюнча министрлик, КАО жана республикалык мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институттары биргеликте мындай бир жумуш топторду түзүшүп, талкуулар жүргүзүшүп, келечекте кандай кыла тургандыгы жөнүндө азыр көп иштер жүргүзүлүп атат да. Бизде албетте 5-6, то есть 7, 8, 9 класстын ошол табият таанууга байланышкан предметтин берчү мугалимдер аз даяр эмес. Мен мисалы үчүн биологмун, географ биологмун. Анан мен физиканы жана химияны баягы толук кандуу биле бербейм. Предметтик катары биле бербейм да. Эгерде мен ошол 7-9 класстарга сабак берсем, ушул 3 предметтен толук кандуу билип анан беришим керек да. Азыркы талабым мындай болуп. Ача айтканда биздин төшөккө саласыңар.
жатасыңарбы? Нургүл дөйлөсүнө өчүрүп коюу мүмкүнбү, А то чай ичип туруп жатасың Эжең да, эртең чай ичип туруп жатып алат окшойбуз биз дагы. Бул жерде ошол баягы предметтер боюнча жана башкалар боюнча дагы башкача айтканда 7-9 класстар боюнча дагы министрлик өз жоопторун берет деп ойлойм. Анткени буга мен азыр жооп бере албайм. Алар кандай даярдалат экендиги жөнүндө Алмазбек Таткакович менен мен бир сыйра буга чейин сүйлөшкөн элем. Ал киши биз бул боюнча ошол атайын министрликке кайрылып, КАО менен биргеликте анын программаларын түзүп, анан келечекте мындай кыска мөөнөттүк курстарды баягы переквалификациялап, ушул звеного сабак берчү кишилерди переквалификациялайбыз деген. Андан сырткары Алмаз Таткаковичтин баягы интернет булактарында жана башка жерлерде интервьюларын көрүп атасыздар. Биз мындай жаңы мугалимди даярдап ийбей, базалык баягы мурунку даярдап ийгенге мындай аракет кылбай, баягы күмүш жумшабай, базалык буга чейинки билими бар адамдарды ошол жолго коюп, жаңы талаптарга, окууларга түздөп анан окутабыз деп айтып атат. Ошол эң эле туура да, эффективдүү. Анткени азыр көпчүлүк мугалимдер, өңгөчө географ мугалимдери мындай бир чочулоо астында болуп туруп атат да. Табият таануу боюнча деле мугалимдер. Биз ортоңку звенодо сабак бере албай калсак, жумуштан бошоп калабызбы дегенге чейинки да суроолор бар да. Ошон үчүн эч ким коркпой эле койсо болот. Азырынча өткөн мезгилде бардыгы баягы мурунку программа менен кийинки программа шайкештелип турат. Силер азыр базистик планды алдыңар, көрдүңөр, а жерде сааттар бөлүштүргөнүн да көрдүңөр. Эч кимдин сааттары табигый предметтер боюнча кыскарбаганын көрүп атасыздар. Тескерисинче, табигый предметтер боюнча сааттар көбөйүп аткандыгы бар. Кыргыз тил предмети кыскарып кетти деп дагы азыр мындай кээ бир жерлерде мындай ажиотаж болбосо дагы бир маселелерди коюп, аны кыскартпаш керек болчу деген маселелерди коюп атышат. Бирок дүйнөлүк практикада көрүп атасыздар, дүйнөлүк практикада бүгүнкү күнү ушул STEM багытындагы предметтерди колго алган мамлекеттер тез өнүгүп баратат да. А биз тез өнүкмөк тургай, биз мындай жашап калганга аракет кыла турган шартта болуп атабыз да. Ошол себептүү балким ошол айрым предметтерден эсебинен ушул табигый илим предметтеринин окутуу жагын бийиктетүү маанилүү экендигин баарыбыз туура түшүнүшүбүз керек. Кийинки слайдты ачсаңыз, бул жерде деле ошол окуу программасы эмне кайсыларга ориентация жасагандыгы жөнүндө жазылып атат. Анан бул жерде могу англисче жазууларды карасаңар, strengths анан substrengths деген бул баягы бөлүктөр жөнүндө. Китеп эле эмес, негизи баардык билимдеги ушул программа жана башкалар ушундай бөлүктөрдөн турат экен. Ал баягы этаптар жана башка дегендер биздин кийинки слайдтарыбызда да ал жөнүндө көргөзүлөт. Толугураак түшүнөсүңөр да азыркы кийинки слайдтарды көргөндөн кийин. Мына бул схемасы баягы илим контекстте ага кайсы илимдер: биология, химия, физика, астрономия илимдери. Астрономияны эми астрономия деп биздикилер орусча которуп аткан кезде жазган болуш керек. Негизи бул жер жана космос деген сабакта. Анан баягы тиги ойлоо жана иштөөнү илим менен биргеликте жүргүзүү деген схема бул жерде. Башкача айтканда, окуучуларыбыз бул предметтерди илим менен байланыштырып, мектептик деңгээлде илимди көбүрөөк, ошол илимди кандай экенин түшүнүү маанилүү экендиги максатка коюлган да. Кийинки слайдты ачсаңар, бизде көпчүлүк убактарда мындай деген суроо туулуп атат да азыр мугалимдер арасында. Буга чейин биз сабактын максатын койгондо билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, анан тарбия берүүчүлүк деген максат коюп келдик эле. Анан азыр ошол максаттар эмне коюлбайбы деп. Ал максаттар коюлат. Бирок ал ошондой ушул 3 бөлүккө бөлүнүп эмес, мына бул астында карасаңар, мынакей илимий ойлонуу жана иштөө методдору, бул баягы көндүмдөр
бөлүмү деп атат. Андан кийин мазмундук бөлүмү бул биология, химия, физика, астрономия, эме жер жана космоско тиешелүү. Анан ошондой эле контекст бөлүм деген бар. Бул илим контекстте деген. Мынакей ушул үч столб деп коелу, маанилүү столбтун алкагында биздин максаттарыбыз түзүлүш керек да. Анан буга чейин деле биздин мурунку сабактарда айткан элек, жанакы тарбиялык билим берүү, өнүктүрүүчүлүк максат, тарбиялык максат дегендер булар ошол көндүмдөр аркылуу берилет деп айткан элек. Билим берүүчүлүгү дагы негизинен ошол билим берүүчүлүгү тигилерди камтып туруп, берки үч максатты камтып туруп, анан билим берүүсү илимге жана биздин жашообузга, практикабызга байланыштырылып, ал эми тарбиялык менен өнүктүрүүчүлүк максаты бул көндүмдөр катары берилиш керек деген талап бар деп айткан элек. Ошол нерсе дагы эле азыр ошол баягы өз күчүндө деп айта берсек болот да. Негизгиси ушул мына азыр бүгүнкү күндө ушул үч чоң столбко маани беришибиз керек. Окуу программасы бул жерде деле мынакей карасаңар, ошол илимий ой жүгүртүү, илим предметтеринде, табигый илим предметтеринде илимий ой жүгүртүүгө абдан чоң маани берилет. Биз баягы мурунку сабактарыбызда жана SIA методикасы жөнүндө айтып кеткенбиз, эсиңиздерде. Бул GIZ программасы аркылуу табигый илимий предметтерде старттык экспериментти жүргүзүү деген бир чоң мындай бир ыкма пайдаланылган эле. Ал жерде балдарды кызыктырып, балдарды таң калтырып, балдарга суроо жаратып, балдарга эксперимент жүргүздүрүп, анан аягында концепция чыгаруу методикасы болгон да. Ушул сыяктуу сабактар илим предметтеринде абдан маанилүү болуп эсептелинет. Аны көпчүлүгү ушул жана 5E деген модельди пайдаланганда көрүшкөн, практикада кандай болушу мүмкүн экендигин. Кийинки слайдты ачалы. Мына бул эми ошол жанакы илимий ой жүгүртүү кандай өнүгөт, кантип өнүгөт деп атат. Ал бул жерде элестетүү модели, илим иликтөө, изилдөө, ошондой эле практикалык иш менен деп атат. Бул жерде ошол түшүндүрмөлөр жазылып коюлган, эмне кылыш керек экендиги. Так, андан кийинки слайд. Мазмундук бөлүктө эмне? Мазмундук бөлүктө жанакы 4 предмет. Буга чейин көбү ушул биология, химия, физика жөнүндө айтып эле келгенбиз. Анан азыркы учурда мына бул биз айтып аткан жер жана космос дагы. Китептерди ачканда кийин мугалимдер көрүшөт, сөзсүз түрдө жерге байланышкан, космоско байланышкан суроолор, то есть темалар бар экендиги тууралуу. Ошол себептүү муну дагы ушул 4-үнчү предмет катары көргөзүлүп атат да. Кийинки слайдты ачсаңар, эми контекст, илим контекстте деген эмне? Бул жерде окуучулар үчүн бир мынау кандайдыр бир биздин жашообузда мындай күнүмдүк жашообуздагы нерселердин илимейлүүлүгү, ошону менен бирге практикалык маанисин айкалыштыруу. Буга чейин муну абдан маанилүү экенибизи бизде кийинки билим берүүдө деле айтылып келген. Анан бүгүнкү күндө буга абдан мындай актуализация деген нерсе жүргүзүлүп, азыр ошол биз ар бир сабакта ошол илимди контексттеги катары кароо маанилүү экендиги абдан чоң талаптарды коюлуп атат. Ал окуу китептеринин өздөрүндө дагы көрсөтүлгөн. Математикада болобу, табият таанууга байланышкан китептерде болобу, бардык китептерде. Биздин министрибиздин баягы өздөрүнүн сүйлөгөн сөздөрүндө байкап атасыздарбы? Мисалы үчүн
кыргыз тилди биз математикада дагы, кыргыз тилди биз физикада да, химияда дагы үйрөнүшүбүз керек деп атпайбы? Ошол сыяктуу биз ар бир предметте башка предметти кошо алып жүрөбүз. Физикада биологияны, биологияда химияны, жана ошондой эле математиканы. Ошол себептүү баягы бири-бирине өткөн жана мазмундук тилкелер ар бир предметтерде айкалышылып туруш керек. Окуу китептери ошого ылайыкталган. Биздин мугалимдер дагы эми ошого карата мындай өзүнүн кругозорун да кеңейтип, бир өзүнүн мындай бир дүйнө таанымы, андан сырткары потенциалын жогорулатып, окуучулардын ар бир суроосуна жооп бере ала турган мындай бийик деңгээлдеги мугалимдер талап болуп аткандыгы эми закон ченемдүү жана заман талабы болуп келе жатат да. Бул келечекте биз баарыбыз ушундай бир ар тараптуу өнүккөн адам болушубуз керек болуп калат да, мугалимдер. Жөнгөчө табият таануу предметинин мугалимдери. Антейин десе математика деле дагы ошондой талап, жана башка предметтерге деле ошондой талап. Эми окуу максаттары. Бул жерде жанагы окуу этаптар жана башка литерлер коюлат дебедикпи? Анан ал литерлер жана коддор эмне экендиги жөнүндө кийинки слайдтарыбызда көргөзүлгөн. Мына бул жерде астына ошол интернет булагынан каяктан караса болот экендиги жазылган. Бул жерде ошол 7-9 этап жөнүндө мына окуучулар, орто мектептин окуучулары үчүн бул ушул могу сайттан издеп карап тапса болот. Бирок эми баягы тилекке каршы мындай интернет булактарында англис тилинде көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү, айрым орусча которулгандары бар. Анан эми кыргыз тилинде эми келечекте которулуп илинет деген чоң үмүттөбүз да. Биз ошого балким салым кошуп калабыз биз практик мугалимдер. Так, кийинки слайдты ачалы. Мына бул жерде коддорду жана айтып атпайбызбы? Мисалы үчүн мынакей ар бир код дейт ошол этаптын номурун көргөзөт деп атат. Могу мисалы үчүн 9BS01 деген бул жерде ошол 9 деген бул этап. Кээ бир жерлерде 9 деген бул 9-класс жөнүндө да баягы этап деп койгон. Анан бизде көпчүлүгүн кийин окуп келгенде көрөсүздөр. Бул 9 деген, 7 деген цифралар бар. Бул 9-класс, 7-класс деген дагы нерселерди түшүндүрө тургандыгын көрөсүздөр да. Анан могу BS дегени бул биология стандарты. Анан 01 деген эми бул биринчиси, мындан кийин экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү бар дегендей да. Бул ошол жана отчеттордо дагы ушул баягы тест жүргүзүүдө дагы тиги ушул литерлер коюлуп, ушундай литерлер коюп бири-бирине айкалыштырылып окутулат да. Кийинки слайдты ачсаңар. Мына могу жерде модельдер жана элестетүүлөр деп турат. Анан мынабу 7 TW анан SM01 деп турбайбы? Ушул коддор ушул 7 дегени ошол жана мисалы үчүн 7-классты, анан тиякта ошол предметке байланыштуу символдор, жазуулар болушу мүмкүн, же талаптарга байланыштуу жазуулар болушу мүмкүн. Булар жөнүндө сиздерге кеңири түшүнүктүү сабактарда беришет. Мастер тренерлер сиздерге сабак өткөндө беришет. Кийинки слайдта мына ошол так эле ошондой эле бул уже илимий. Кийинки слайдты ачсаңыз Нургүл өлөсүнө. Бул жерде ошол илим изилдөө боюнча коюлган. Мында деле так эле ошол сыяктуу эмелер турат. Литерлер турат да. Мына биринчисин окуп көрөлүчү мына. Сортировка, группировка, классификация явлений, объектов, материалов и организмов путем тестирования, наблюдения, использования вторичной информации, а также изготовления и использования ключей. Бул жерде окуучуларга карата көндүмдөр да жазылат. Эгер ал мугалимге карата коюлуп аткан болсо, анда мугалимге карата көндүмдөр жазылат. Мугалим үчүн да талаптар бар да. Ошон үчүн ошондой деп түшүнүшүбүз керек да. Так, андан кийинки слайдты ачалы.
Бул жерде ошол эле илимий изилдөөнүн анализи, баалоосу жана натыйжа, тыянактары. Бул жерде деле окусаңыздар, кечирип коесуздар, мен зарядым түгөнүп баратат. Кечирим сурайм. Мынакей баягы менин орусча издержки деп коет эмеспи? Сабакка даярдануу абдан маанилүү экендигин ушундай учурлар көргөзөт да. Биз мектепке барганда дагы ушундай абалдарга туш болуп калган учурларыбыз бар. Мисалы үчүн слайдты даярдап алабыз, мектепке барганда свет жок болуп калса, сабакты өтө албай калабыз. Ушундай да. Ошол сыяктуу биз дайыма баардык нерсеге даяр болушубуз керек дагы. И алдын ала эртерээк даярдашыбыз керек. Бул жерде мен сайып койгон удлинитель токту бербей атат да кыскасы. Ошон үчүн заряд аз калды деп атат. Так, кийинки слайдты ачсак, бул жерде уже предметтер боюнча жанакы литерлер, коддор жөнүндө түшүнүктөр. Бул жерде тема, подтема жана башка элементтер турганын көрүп атасыздар. Мына структура жана функциялар дейт. 7-класстын биология стандарты биринчиси. Мына мисалы үчүн окуучу дейт, клеткалардан тургандыгын, микроорганизмдерден тургандыгы, то есть микроорганизмдер клеткалардан тургандыгын жана ошол бир клеткалууларда клеткадан тургандыгын түшүнүү жөнүндө айтып атат. Анан 7Б02 дегенди окусаңар, клеткалык структуралардын анын ичинде тиги клеткалык мембрананын чектелиши тууралуу, ал жерде цитоплазмасы, ядросу, клеткалык тиги клеткалык чеги, хлоропласт, митохондрия жана башка вакуоль деген ушундай органелларды аныктап жана функцияларын жазгыла деген сыяктуу талаптар коюлуп атат да. Ушул мисалы үчүн ушундай бул тесттик талаптар деп айтсак да болот. Негизи бул ошо жана көндүмдүк талаптар да. Ушул сабак учурунда ушул сыяктуу тетиги БС дегени биология стандартына шайкештешип тууралашыбыз керек болот да. Мен азыр өчүп калчудай болуп атат. Так, химия, кийинки предмет химия. Нургүлдөлөсүнө жылдырып койсоңуз. Химияда деле так эле ошондой талаптар. Кечирип коесуздар, мен азыр заряд өчүп калбаш үчүн башка удлинитель сая коеюн.
Кийинки слайдты ачсаңыз, ал жерде физика боюнча мына мисалы үчүн күчтөр жана энергия деген тема боюнча талаптарды коюп атат. Эгер мынабул коддорду карасаңар, ар бири ошол предметке ылайык. Мисалы үчүн биологияда БС деп жазылган болсо, физикада азыр бир секунда мага көрүнгөн жери жок, бул жерде аябай майда. Физикада мынакей ПФ деген ошол физика предметин түшүндүргөн эми физиканын биринчи тамгасы да. Бул жерде деле ошол жанакындай талап коюлуп атат. Мисалы үчүн, опишите изменение энергии в результате событий или процессов дейт. Биринчиси бул биринчи стандартта. Экинчиси, знаете, что энергия имеет тенденцию рассеиваться, и при этом она становится менее полезной. Көрдүңөрбү, биз мисалы үчүн ушундай абалдар жөнүндө биздин деле предметте окутулуп келген бар. Бирок мындай өтө кандай десем, окуучуларды ойго сала турган нерселерге мындай көңүл анча көп катуу бурулган эмес деп айтсак болот да. Булардын китептери колдоруңарга тийгенде көрөсүздөр. Ошол мындай алипе сыяктуу да. Бардыгы түшүнүктүү иллюстрациялары менен. Андан сырткары баягы жумушчу дептерлери да бар. Жумушчу дептерлерине окуучулар ошол өздөрүнүн ойлорун, жоопторун жазышат. Анан биз эми баягы баары бир кандай десем, материалдыкты дагы көбүрөөк карайт эмеспи? Өзүбүз анан айрым мугалимдер буга чейин деле ошо жана рабочий тетрадь, жумушчу дептерлерди пайдалангандар болгон да, анан аларды ксерокопиядан өткөзүп, анан ушинтип окутуп жүрүшпөдү беле. Анын сыңарындай мында деле менимче келечекте ошондой элементтер пайдаланып калышы мүмкүн деп ойлойм да. Анткени ал жумушчу дептерлер бул бир жолкулар да. Анан аны биз буга чейин практикада билебиз, карандаш менен толтуруп, анан кийинки жылы кайра пайдаланганга берип жүргөндөр болгон. Бирок карандашты катуураак басып жазып койсо, кийинки жылы окуучу үчүн шпаргалка сыяктуу болуп калып, андай жумушчу дептердин эффективдүүлүгү кичине ылдыйлап кеткенин практикада көрүп жүрөбүз да. Ошон үчүн буну эми бара-бара баягы көчүш бара-бара түзөлөт дегендей, бара-бара бир оптималдуу жерлерине жетебиз го. Бирок биринчи жылында биздин маалымат, бизге айтылган маалымат боюнча китептин баары тең, жумушчу дептерлердин баары тең бекер берилет. Ал эми кийинки жылдарда ошол жумушчу дептерлерди ата-энелер сатып алууга туура келип калат деген нерселер айтылып жатат да. Анткени буга чейин деле ошондой жумушчу дептерлерди ата-энелер сатып алып жүргөн учур бар болчу. Айрым предметтерде ошондой жумушчу дептерлер бар да. Кийинки слайдты ачсаңыз, бул эми астрономия. Астрономия деген жана айттык. Бул жерде баягы түшүнүктүүрөөк болсун деп астрономия экендигин жазып койгон. А так көрдүңөрбү, планета Земля деген бул эми баягы бизде көбүнчө география предметинде окутулуп келген эле да. Анан ошол жер жана космос деген тематика деп түшүнүшүбүз керек да. Географияны болсо бизге айтылган маалыматтар боюнча география отдельный предмет катары, илимге кирбеген предмет катары окутулуп, ал боюнча атайын программалар, ал боюнча атайын окуу куралдары, көрсөтмө куралдар жана башкалар дагы буга чейин деле пайдаланып жүргөн карталар, глобустар жана башка. Ушундай жабдуулар менен жабдылып окутулат да. География предмети дагы абдан маанилүү предметтердин бири экенин биз билебиз. Кийинки слайдты ачсаңар, эми бул илим контекстте деген анын литрлери мынакей: 7SIK деген литр, цифра литрлери менен коюлуп турат бул жерде. Бул дагы ошондой жана кодировкасы. Бул жерде деле ошол окуучуларга тапшырма коюлуп атат.
Мисалы, обсудить, как научные знания развиваются посредством коллективного понимания и изучения с течением времени. Деген сияқты. Бұл жерде бір жерде философиялық, абстракциялық, жана ошондой эле илимий мындай суроо коюлуп атканын көрүп атасыздар. Башкача айтканда, окуучуларды ойлондура турган суроолор, ошого жооп издөө көбүрөөк көңүл бурулган да китептерде. Кийинки слайдты ачсаңар, мына бул жерде мисалы мен 5-класстын мугалимдер үчүн колдонмосун жетектеме деп койсок болот. Бизде көбүнчө руководство жетектеме деп которулуп жүргөн учурлар бар, бирок биз көбүнчө колдонмо деп айтып жүрөбүз. Ошон үчүн колдонмо деп эле айта берели. Бул жерде ошол китеп, программа жана китеп эмне экендиги башында мазмун катары көргөзүп атат. Ал жерде мына байкасаңар, өсүмдүктөр жөнүндө да айтып атат. Адам болобу жаныбарлардын тамак сиңирүү, ашказан тамак сиңирүү системасы жөнүндө айтып атат. Адаптация жөнүндө айтып атат. Бул жерде заттардын абалдары жөнүндө сурап атат. Заттардын абалдарын жөнүндө кеп кала турган болчу болсок, ал физикалык да, химиялык да түшүнүк деп айтсак болот. Айрым учурларда биологиялык да түшүнүк деп айтсак болот. Анан материянын байланыштары, анан бул жерде 6-пунктты карасаңар, күчтөр жөнүндө айтып атат. Демек, бул ошо 5-класс, мынакей 5-класста физиканы дагы, химияны дагы, биологияны дагы жер жана космоско байланыштуу темаларды мына байланыштырган предмет экенин мына ушул жерден көрсөңөр болот да. Андан сырткары мына 10-пунктты карасаңар, даже экологиялык дагы маселе туруп атат. Ошондой эле жердин айланышында бул жерде физикадан сырткары балким математикага, геометрияга байланыштуу дагы маселелерди кошо кароого боло тургандыгын билебиз. Кийинки слайдты ачсаңыз, бул жерде ошол жанакы колдонмодо түшүндүрмөлөрдү коюп койгон. Мына бул жерде карасаңар, көрдүңөрбү? 5БС01 деп турат. Биз жана бул жөнүндө айттык эле, БС деген бул биологияга тиешелүү. Бул жерде биологияга тиешелүүлөрдү салып койдум. Баягы бир өңчөй болсун үчүн. Ал эми силер эгер ушул китепти жанакы колдонмону ала турган болчу болсоңор, ичинде бүт бардык предметтер, жана буга чейин саналган предметтердин бардыгы тең бар экендигин көрөсүңөр. Бул жерде 5БС01-ди карасаңар, ар бир өсүмдүктөр гүлдөйт экендигин билүү жөнүндө айтып атат. Анан ошол гүлдүн бөлүктөрүн бала аныктап бериш керек экендигин айтып атат. Жерде тажычасы, тиги желекчелери, чаңчалары, аталыгы, энелиги деген ушундай сыяктуу нерселерди билиш керек экендигин, талап бар экендигин айтып атат. Бул 5-класстын ушул табият таануусундагы материалдардан да. Андан сырткары, мынакей 3-пунктун карасаңар, гүлдүн бөлүктөрүн айтып бериш керек экендиги жөнүндө айтылып атат. Кийинки слайдты ачсаңар, бул ошонун эле уландысы. Бул жерде дагы жанакы балдар биле турган, балдардын кандай көнүмдөргө ээ болуш керек экендиги талаптарды коюп койгон. Эгер ушу мисалы үчүн мына бул жердеги талаптардын баарын биз аткара турган болчу болсок, биз продуктивдүү, креативдүү балдарды өстүрүп чыгарабыз деген ойдомун да. Так, андан кийинки слайдты ачсаңыз, бул жерде мен атайын сүрөткө тартып туруп салып койдум бир ошол планды, ошол сабактын ичинен. Бул план негизги бизде баягы пайдаланылып жүргөн эле стандарттуу пландарга окшош түзүлгөн план экен. 5Е структурасында эмес, кадимки эле биз буга чейин пайдаланып жүргөн план. Бирок ошол эле учурда аяк жагына 5Э'нин элементтерин киргизип койгон экен. Азыр кийинки слайдты ачсаңыз, мен бул жерде ошол сүрөткө тартып салып койдум. Бул жерде эмне жөнүндө жазылгандыгы жазылып турат да, мына мисалы үчүн. Биринчиси бөлүмү бөлүк, гүл жөнүндө, гүл темасы, тиги
мезгилдердин саны канча дегенге 2 деп коюптур. Анан максаттары биология, химия, физика жана жер жана космос боюнча. Мисалы үчүн 5 БС боюнча нөл бир дегенде окусаңар, значит, что не все растения образуют цветки дейт. Башкача айтканда, бардык эле өсүмдүктөр гүлдүү боло бербейт деген нерсени коюп туруп, анан баягы илимий жана илимий иштейбиз жана ойлойбуз дегенине кайра тапшырма коюп атат тигиндей. Значит, что модель представляет объект, процесс или идею, отражающий некоторые важные характеристики. Көрдүңөрбү, бул 5 класска ушундай биз үчүн жогору өңдөнгөн талаптары бар деп ойлошубуз мүмкүн, бирок 5 класска ушундай түшүнүктөрдү берүү мүмкүн экендигин биз бирок практикада көрүп эле жүрөбүз. Анан тияка наука в контекстесин ачык коюп койгон, аны эми учуру келгенде толтурулат. Бул жерде эми мен слайдка батсын деп кыскараак ичкертип коюп койдум, а так негизи бул жерде мындай орун көп эле. Бул жерде ошол толтурулушу керек. Анан ресурстар жана материалдар, эмнелер пайдаланылат бул сабакта. Кийинки слайдты ачсаңыз, бул жерде ошол жана мен ошол тигине эле жанакы эменин ичиндегини дагы атайын Word'ко салып туруп коюп койдум. Бул жерде ошол мындай окулсун деп да. Бул жерде деле ошол жанакындай талаптар коюлуп атат. БС дегени БС, анан ТВС дегендерди жана үстүнөн көргөнсүздөр. Эмне литерлер экендигин, кайсы талаптагы литерлер экендигин буга чейинки слайдтарда кеп кылбадык беле. Андан кийинки слайдты ачсаңар, бул жерде кийинки слайдты ачсаңыз, бул жерде мынакей чоң түшүндүрмөлөрдү берип койгон. Өзөктүк терминдер кайсылар? Бул ошол пыльник, пестик, тычиночная нить, цветковые растения, цветки деген сыяктуу ушундай негизги өзөктүк сөз терминдерди билиш керек деп атат балдарга. Анан буга чейин эгер жанакы пиза сабактарына катышкан болсоңор, ал жерде менимче кичине туура эмес которулуу жазылып калганда, ал жерде туура эмес түшүнүктөр деп жазылган эле да. Орусчасы заблуждение болчу да. Ошону биз бул жолку барганда дагы ошол жөнүндө кеп кылдык. Туура эмес түшүнүктөр деген кичине туура эмес болуп атат да. Бул жаңылыштыктар. Заблуждение деген туура эмес түшүнүк эмес негизи. Заблуждение деген бул жаңылыштык, бул бир кандайдыр башка жаңылуу бир тиги эми туура эмес түшүнүк деген деле жакындап кетет, бирок ал так котормо эмес да. Анан ошол жерде мына көрсөңүздөр, абдан кеңири тараган жаңылуулар жөнүндө жазып койгон. Все растения образуют цветки деп койгон. Үстүндө болсо биз жана айтканбыз, бардык эле өсүмдүктөрдө гүл боло бербейт, кээ бирөөндө гүл болбойт деген да. Анын ошонун туура түшүнүгү өсүмдүктөр гүлдүү жана гүлсүз болуп бөлүнөт деген түшүнүккө жетиш керек дегенди мугалим өзүнө белгилеп коюп атат. Анан ал жерде ошол жаңылыштыктар менен иштөө үчүн эмне кылыш керек экендигин коюп койгон. Бул жерде ошол кайсы суроону коюп, анан кайра окуучуларга кантип түшүндүрүш керек экендигин. Ошондой эле экинчи жаңылыштык эмнеде экендигин. Мисалы үчүн ал жерде мынтип атат: растения, как и животные, бывают либо мужского, либо женского пола, или вовсе не имеют пола деп койгон. Бул жаңылыштык экендигин көргөзүп койгон. Ал эми туура түшүнүгү бул өсүмдүктөрдө аталык да, энелик да, репродукциялык органдар болот жана ошондой эле ал көбөйүүгө жардам берет деген сыяктуу. Анан астында болсо дагы ошол жаңылыштыктар менен эмне кылып иштеш керек экендиги жазып койгон. Кийинки слайдты ачсаңыз, ошол жерде ошол жана сабактын планы мынакей. Биринчи башында мен жана айтпадымбы, традициялуу эле бизде мурун пайдаланып жүргөн план сыяктуу түзүлгөн план экен. Бул ошочо табиаттанууда. Биринчи бөлүгүндө 5 минутта деп атат. 5 минутта эмнелер экендиги жазып койгон. Мен аны кийинки слайдта мындай тагыраак, кийинки слайдты ачсаңыз, мен муну сүрөткө тартып салып койдум, а кийинки слайдта ошону мындай Word'ко салып туруп анан салып койдум да, окуганга оңой болсун үчүн.
Бу жерде ошол сабак өзү 40 мүнөттүк сабак экен. Бу жерде анан анын ичинде 5 мүнөтүндө эмне кылат экендиги мугалимдин аракети жазылган. Бизде көпчүлүк убактарда билесиздер, мугалимдин аракети, окуучунун аракети деген бөлүктөргө бөлүп жүрөбүз да. Анан ичинде мындай таблицанын ичинде да башкача дагы буга чейин талаптарда даже кайсы компетенттүүлүктөр бар, К1, К2 деген да компетенттүүлүктөр белгилеп келбедик беле. Ал эми кийинки биз жана PISA көндүмдөрүн өнүктүрүү деген сабактарды өткөндө 5E модели боюнча болгон кезде ал компетенттүүлүктөрдү жазуу муктаждыгы жок экендигин эскертип, бирок ошол эле учурда баары бир ошол көндүмдөр баягы биз сабак берип аткандын ичинде кайсы жеринде көндүм өнүгө тургандыгын баары бир өзүбүз үчүн белгилеп алып аткан учурлар болгон. Кийинки слайдты ачсаңар, бул жерде алдын ала баалоо деген бөлүктү коюптур 5 мүнөт. Ал жерде ал жерде дагы окуучу эмне кылыш керек экендиги жазылып коюлган жанында. Анан окуучунун иш аракети, негизи окуучу мугалимдин иш аракети деген бөлүм кийинки 15 мүнөт. Бул жерде жада калса баягы техника безопасностиге байланышкан дагы маселелер турат бул жерде. Кийинки слайд ошонун эле уландысы. Ал жерде дагы окуучулардан эмнени сураш керек экендиги, окуучулардын жоопторунда эмнелер туруш керек экендиги жазылган. Андан кийинки слайд түшүндүрүү. Ушул жерде эми түшүндүрүү бул кайра мугалимге байланыштуу болуп түзүлүп атат. Сиздер билесиздер, 5E модели боюнча түшүндүрүү бул окуучулар тарабынан дээрлик окуучулар тарабынан 80%. Эгер бир кандайдыр жаңы формула окуучулар буга чейин биле элек, формулаларга байланыштуу нерселер болсо, же бир жаңы окуучулар жооп бере албай турган түшүнүктөр болчу болсо, анда түшүндүрүш керек экендиги айтылып, бир ошол ашып кетсе 20% мугалим сүйлөп, бирок 80%, 70% баары бир окуучулар түшүндүрүш керек экендиги шарт экенин билесиздер да. Андан кийинки слайдты ачсаңыз, ошонун эле уландысы. Бул жерде дагы окуучулар эмне кылыш керек экендиги, аларга кантип түзөтүүлөрдү киргизип коюп тургандыгы жөнүндө жана башкалар жөнүндө жазылган. Андан кийинки слайдты ачсаңар, жыйынтыктоо жазылган. Жыйынтыктоого 5 мүнөт берип атат. Ал жерде дагы окуучулардын эмне деп жооп бериши керек экендиги жөнүндө да жазылган. Жана концепцияга кантип чыгыш керек экендиги бул жерде ошол мугалим өзү үчүн белгилеп койгон. Андан кийинки слайдты ачсаңыз, бул жерде ошол альтернативалык идеялар коюлган. Мисалы үчүн окуунун башталышына как раз бул жерде жана 5Эге тиешелүү нерселер жазылып коюлган экен. Бир кандайдыр бир нерсени көргөзүп, демонстрациялап деген. 5Эде өзүңүздөр билесиздер, кандайдыр фильмди көргөзүп, же бир кандайдыр опытту көргөзүп, окуучуларды кызыктырып, кружокко илип, андан ары окуучуларды ошолорду иликтеген эле ошол сыяктуу методикаларды сунуштап атат да. Бул уже 5Энин моделинен сунуштап атат да. Альтернативалык идеяларды. Андан кийинки слайдты ачсаңыз, бул жерде даже ата энелер менен дагы иштеген сунуштар жазылып атат. Анан аяк жагында дифференциация. Биз жана башында айтпадыкпы? Баягы жогорку мотивацияланган окуучулар үчүн дифференциация каралат деп да, аларды ошол илимге кызыктырыш, андан ары өнүгүп кетиш үчүн шарттар түзүлүш керек деп. Бул жерде ошол дифференциация кандай болуш керек экендиги жазылган. Андан кийинки слайдты ачалы. Андан кийинки слайд мындай слайд экен. Эми суроолорго жооп берели. Мен шырайлап отурдум нарында. Угулуп жатат айта бериңиз, миттен суроо берип жатчы. Угулуп атат. Могу жерден слайдтарды көрбөдүкпү? Ошондо сабакты 40 мүнөт өтүп атабыз, Анан Бул эми 5-чи класс. Бул 5-чи класс да уяттан. Башталгыч класс деп эсептелет азыр. Бирок эми бул 40 мүнөт деген условный да. Бизде эми 45 мүнөт. Өзүңүздөр билесиздер, сабактын баары эле 45 мүнөт. 40 мүнөт, түшүнүк 10 мүнөт, анан белки эмелерди 5 мүнөт дегенде мен ошо
жөнөдөн турбайбы? Хорошо, все түшүнүктүү. Бул шарттуу эле коюп койгон. Анан жанагы коддор. А так бизде предмет сабак билесиздерде. А музыканын коду барбы? Музыка сабагында. Музыка эми тиги предметке кирбейт да, табигый илимий биз жана STEM деген предметтердики болуп атпайбы бу жерде Кембридж окуусунда. Музыкада код балким чет мамлекеттерде бар болсо болгондур, бизде пока ал боюнча маалыматыбыз да жок. Музыка предмети мурда кандай окулуп жүргөн болсо ошондой эле окутулуш керек азырынча. Чоң рахмат. О, 3C+1 дегенди үйрөнүш керек экен. Бул эмне экен? Ал боюнча бул боюнча атайын эле баягы буга чейин 5E жөнүндө сабак өтпөдүк беле? Ошол сыяктуу эле кылып бир убакытта бир түшүндүргөнгө аракет кылалы. Анан буга чейинки долбоорлордо дагы окуу керемет долбоорунда, анан буга чейин инновациялык билим берүү боюнча, STEM билим берүү боюнча башталгыч класста окутканда изилдөөчүлүк, долбоордук, ишмердүүлүктү сабакка дагы, класстан тышкаркы иште да колдонуу актуалдуу болуп жаткан. Бул дүйнө жүзү боюнча азыр изилдөөчүлүк, ой жүгүртүү менен актуальный болуп жатпады беле? Мына ушул Кембридж системасына киргенде да ушул бар экен да. Демек, ошол изилдөөчүлүктү азыр мугалимдер жакшы өздөштүрүп билбей, түшүнбөй жатышат. Ошону аябай үйрөнүшүбүз керек экен. Анткени азыр чындыгында изилдөөчүлүк, көз караш, ой жүгүртүү менен балдар маалыматты калыптап үйрөнгөндө, калыпта өзүнө калыптандырып, ошондо баланын жаратмандыгы өнүгөт да. Ушул методиканы жакшылап өздөштүрүшүбүз керек чындыгында. Ооба, биз баягы STEMди окутканда эсиңиздерде бар болуш керек, жана проекттилөө дегенге дагы бир топ бөлүк бөлүнгөн, ошол изилдөөчүлүктүн ичиндеги проекттилөө деген. Анан эми ал проекттилөөдө балким мындай бизнес проект өңдүү нерселер да кирип кеткен учурлар болгон, бирок баары бир андан зыян деле жок. Балдардын ушундай бир кандайдыр бир этаптарга, элементтерге бөлүп бир өзүнүн ишин пландоонун мындай бир жакшы бир ыкмаларын үйрөнө турган элементтер да. Андан сырткары, эгер ошол изилдөө жүргүзө турган болчу болсо, ошол этаптарга бөлүп коюп, анан ошонун мындай бир изилдөөнүн тыянагы чыгыш үчүн эмнелерди жасаш керек экендигин окуучу алдын ала пландай ала турган мүмкүнчүлүктөргө, мындай көндүмдөргө ээ кылат да. Бул дагы абдан маанилүү. Рахмат агай. Суроолор барбы, түшүндүңүздөрбү? Менимче түшүнүктүү эле болду, бирок тереңирээк. Мен эми бул жерде айтпадымбы, мен жөн эле жалпы гана үстүртөдөн маалымат гана берем дедим. Ооба, видео Ал эми 4 күн атайын 4 күн окуу жүрөт. Көпчүлүк предметтерде 4 күн окуу. Бизде биология, сайенста мисалы үчүн биология, химия, физика, астрономия предметтеринде 3 күн офлайн окуу, анан 1 күн онлайн окуу. Калгандарында 4 күн кадимкидей эле офлайн окуу. Андан сырткары берки күзгү каникул учурларында анан ушул мугалимдер менен онлайндагы байланыштар болуп, анан бул боюнча кеңирээк, толугураак түшүнүк берилет да. Жанакы коддор боюнча дагы китептин өзүн колуна кармап алып түшүндүргөндө абдан мындай көрүнүктүүрөөк, түшүнүктүүрөөк болот эмеспи? Бул жерден эми азыр телефондон мапмайда жазууну көбү көрбөй да калды, иши кылып ошол үстүртөдөн маалымат деп ошон үчүн айткам да. Ооба агай, рахмат. Алдыда курс болот, буюрса 4-августта баштайбыз. Жеңиш Букараевичте лектор болуп бересиз агай. Ошол тренерлерди тартып жатабыз. Анан биздин өзүбүздүн билим берүү борбору менен онлайн курс болот. Тереңирээк түшүндүрүп бергенге, табигый илимдер үчүн дагы, гуманитардык багыттагы илимдер үчүн дагы атайын мастер-класстарды даярдайбыз. Анан ошондо өтөбүз. Ал эми Жеңиш Букараевич айтып аткан тренингтер булар акысыз, бул долбоор министрлик тарабынан болот да агай. Анан мында тренерлерди жана методисттерди тандаган мугалимдер үчүн 30-да башталып, болжол менен ушу акыркылары ушу 25-августка чейин чоюлуп кетиши мүмкүн болуп атат. Анткени бизде түндүктө баягы класстар, окуучулардын саны азыраак, ал эми түштүктө окуучулардын саны көбүрөөк, методисттердин саны азыраак да. Анан ошого байланыштуу түштүк региондо
ошол 25 августка чейин барып кетчүдөй болуп атат. Может андан дары кетет. Ушул 1 сентябрга чейинки аралыкта өтөт да. Ал эми бизде болжол менен бир 20 менен 20 максимум 22-23 менен бүтөт да. Ысык көл облусунда, по крайней мере, ошол учурларда бүтүп калат. Абдан жакшы. Саламатсыңарбы урматтуулар? Мен Ош билим берүү институтунан Асида Мамануровна. Мен биринчи кезекте мына Жеңишбек Букараевичке ыраазычылык билдиргим келип атат. Мына биз 30-нан баштап ушул 12 жылдык билим берүү боюнча семинарларды баштаган турабыз. Ушул баштоонун алдында мындай киришүү иретинде аябай жакшы маанилүү маек болду. Ушул маекти уюштурган үчүн Нургулсага дагы чоң рахмат, ыраазычылык билдиремен. Мындан ары дагы ушундай жолугушуулар болуп турса, биздин билим берүү системасындагы кесиптештерибизге чоң жардам болот деп эсептеймин. Рахмат. Мындан аркы жолугушууларда курс өткөрөбүз да. Ал курста ошол ар бир сабакты кандай өтүш керек деген мастер-класстар менен даярдоо пландалып жатат. Ошондо сиздерге түшүнүктүүрөөк болот да. Мына мондай болот. Сабакты 40 же 45 мүнөт учурунда бүт этаптары менен кандай болот. Сингапур методикасы менен гуманитардык багыттарга салганга да, табигый эле эмес. Табигый илимдерди окутуп эле жатат. Гуманитардык багытка да салабыз. 5 окутуу моделин дагы ушул мастер-класстар менен окутканга, анан илимий изилдөөчүлүк жана долбоордук ишмердүүлүк, STEM билим берүү боюнча да мастер-класстар болот да, курстарда. Биз эми жеке билим берүү борбору мамлекеттик билим берүүдөн тышкары дагы министрлик үчүн дагы биздин билим берүү тармагы үчүн да аткарган кызматыбыз болсун. Ошондой мастер-класстарды даярдап курстар болот атайын. Нургул, рахмат. Жакшы, бирок мен кесиптештерге айта турган эки сөзүм бар. Бул видео конференцияларды өтүүнүн, угуунун дагы өзүнүн бир адеп аклагы, этикасы бар да, этикет. Ошону сактасак жакшы болот эле. Ар бирибиз кирген мезгилде эле микрофонубузду алдын ала өчүрүп алып, мындай конференцияда бирөө лектор болуп аткан учурда балким биздин видео камераны жандырып алыштын деле анчалык зарылчылыгы жок экенин туура түшүнүү менен эле баарыбыз Эң туура, эң туура. үйрөнсөк жакшы болот эле. Кечиресиңер, эгер катуу тийсе. Кабыл алдык, Асида же, кабыл алабыз. Жок, эң туура айттыңыз. Мындан ары дагы микрофонду өчүргөн функциясы менен иштейм. Бул жолкусунда азыр үлгүрбөй калдым да, ошону менен иштейп, ошого да көңүл бөлөбүз. Рахмат. Анткени 150-160 киши катышты бул жолкусунда, ошондо кичине мүчүлүштүк кетип калды. Нургул, рахмат уюштурганыңа. Рахмат. Кийинкиси качан болот? Рахмат ага. Эртең мен рахмат. Мен Инстаграмдан дагы өтүп турам, урматтуу ага эжелер. Жеңиш Букараевич менен бул түз эфир эксперт тренер менен болду. Андан кийин курс башталат. Көпчүлүгүңүздөр тааныбасаңыздар, Урумов Жеңишбек Букараевич биздин Кыргызстандагы билим берүү тармагындагы эмгек сиңирген адис, эксперт, координатор, тренер, көптөгөн эл аралык уюмдардын жетектеп дагы жанагы эксперт тренер катарында эмгектенип келет. Азыр Сингапур методикасы боюнча мастер тренер агай. Сиздер менен болду бүгүн. Мен өзүм Шарапова Нургүл Дөлөсүна, Нур Сабат билим берүү борборунун негиздөөчүсүмүн. Мен дагы мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жаатында да эмгектенип келем. Башка суроолор жок болсо, жыйынтыктап туралыкпы? Рахмат. Ага эжелер. Рахмат эжеге. Рахмат. Дагы жолугушуулар болуп Рахмат ага эжеге. Рахмат. Жеңиш Букараевич, терең ыраазычылык билдиребиз сизге. Сизге дагы терең ыраазычылык. Саламатта болуңуздар, оор силерге да рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат эжей, агай, рахмат сиздерге. Жакшы эс алыңыздар. Бейпилтен. Рахмат эжеге.